кандай? Жакшы элесизби? Дары алып атасызбы? ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Бул кайрымдуу фонду. Бул жанында жаткан эжебиз Асия эже. Буга чейин бизде видеосу чыккан. Боор оорусуна чалдыгып, азыркы учурда абалы оор Бишкек шаарына келип больницага оорабылда жатып чыкты. Бул жакта эженин абалын оордугун көрүп туруп, толук дарылабай 10 күндөн кийин жакшы болдум деп чыгарып салган. Эми бул биздин болгон врачтардын эмеси да, абалы да. Анан эженин азыр ошол видео чыккан күндөн тартып элден 1 миллионго чукул каражат топтолгон. Эми дагы 1 миллион 600 миң каражат жетпейт. Сиздердин салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул эженин абалы өзүнө бул жактан биз иштеп аткан, ден соолугубуз бүтүн, жашынакай соо басып жүргөн адамга билинбесе, өзүнө могул жакта төшөктө жатканы аябай эле оор да. Абдан эле оор, өзүнө эле кыйын болуп калат экен адамынчы. Башынан өткөн оорууну билген гана адам сезет. Анан сиздердин чакырык кылып, ошол эженин өмүрүн сактап калууга суу бар. Анан мүмкүн болсо бул жакта 11-инде рейс бар. Бишкектен түз Делиге кете турган адамдар да бар. Ошолор менен эжени кыйнабай документин понедельник күнүнөн 1-күнөн баштап документин бүтүрүп, эртерээк тезирээк жетишсиз каражат менен кетирүүгө мажбурбуз. Бул эженин реквизиттерин айтып коеюн. Анан жана бир нерсе эскерте кетчү нерсе, бул жактан видеолор бизден видеолор уурдалып жатат. Биз койгон реквизиттин астын кара менен жаап туруп, эйтин салгыла, ожеңкин салгыла деп бир номерди коюп алып видеону уурдап атасыңар. Бул эженин өмүрүн сактап калуунун ордуна өмүрүн уурдап атасыңар да. Ушул нерседен коркула, мындай ойлонуп, бул дүйнөдө болбосо дагы тиги дүйнөгө тозокко түшөрүңөрдү эсиңерге алып, мындай эсиңерге келгиле да. Анан эженин реквизиттерин айта кетейин. Эмбак номери кандай? 228 0228 923 464 Асия Тараева деп чыгат. Бул эженин өзүнө таандык реквизиттер. Жана ошондой эле кайрымдуулук кылган жарандарыбыздан суранам. Кимге кайрымдуулук кылып атсаңыздар, сөзсүз алданбай, мошенниктерге эмес, именно кыйналып жаткан, өзүнө байланышып, өзүнүн таандык экенин тактап сурап туруп салууңуздарды өтүнөбүз. Ар бириңиздерден акча каражатынан болбосо дагы жок дегенде дуа кылып туруңуздарды өтүнөбүз. Жана ошондой эле бул видеону көбүрөөк таркатып, бөлүшүп, репост кылып, жок дегенде сиздердин колуңуздардан каражат чөнтөгүңөрдө ашыкча каражат болбосо дагы ушул видеону бөлүшүп коюңуздарды өтүнөбүз. Буюрса жакшы болобуз. Эже ал жактан айыгып сакайып келгендер жакшы, көп буюрса ошонун катарына кошулабыз буюрса. Баары жакшы болот. Кыжаалат болбоңуздар, сакаябыз сөзсүз буюрса. Оорубайсыз, оорунун баары ушул күндөрдүн баары өтүп кетет. Адамдын башына көтөрө алышкан асыма келет да. Анан буюрса, мындан да өтөбүз. Ыйламаңыз, өзүңүздү өзүңүз такыр чөкпөңүз да. Мен ооруп калдым, мен тиндей болот экен деп такыр чөкпөңүз. Мен жашоом алдыда, мен байбиче болуп, неберелеримди жактап төрдө отурам дейсиз буюрса, Оорубаңыз.